14-жылы кыз каза болуп аткан болсо, 3 жылдан кийин агамдын үстүнө иш козголуп атышат. Ал Камила Душубаева деген ал саунада эч качан болгон эмес. Эч качан болгон эмес. И менин агам дагы Камила Душубаева менен эч качан саунада болгон эмес. А эмнеге воспрепятствовать этет? Өлтүрдү да, значит. Ошон үчүн тоскоолдук кылды да. Информация келип баштады, мына камаган атат депчи. Ошол кезде агам сыртка чыкты эле. Кирбегенге, кайра Кыргызстанга кирбегенге аргасыз болду да. Ошол үчүн кирбей калды. Мен бүгүн ушул прямой эфирде Камила Душубаеванын өлүмүнө, аны өлтүрүүгө арналган тема болот деп. Анын өлтүрүүсүнө байланышкан маселе деп. Камила Душубаеваны эми бүгүн баарыңыздар эле резонанс маселе болуп атат, ошон үчүн маалыматыңыздар жетиштүү деп ойлойм. Бул жаш кызды, 19 жаштагы кызды 11 жыл мурун өлтүрүлгөн. Анан ал кезде жүздөгөн адамдар күбө катары суралып, менин агам Калыбек Салянов, так айтканда менин атамдын бир тууганы. Ал дагы күбө катары суралган. Ал кыз, маркум кыз, агамдын ишине жумуш издеп келиптир. Ошол жагдайларда менин агамдын телефону ал кыздын уюлдук телефонунда сакталуу экен. Ошол телефону аркылуу милиция кызматкерлери чыкса керек агама. Ошол негизи убакыт, бул 14-жылда. 14-жылы каза болуп атат. Мен ал кезде башкы прокурор элем. Эч бир адам айта албайт. Эч бир милиция кызматкери, эч бир министр, замминистр айта албайт бүгүн. Эгерде ошентип айткан болсо, анда ал карандай калп болот. Бирок эч кимсе айта албайт. Ушу Салянова чалды эле, кылмыш ишин андай тергегиле, мындай тергегиле деп айтты эле деп эч кимсе айта албайт. Тергөө көз карандысыз болуп өзү жүрүп атты. Бул 14-жыл болчу. Кийин мен прокуратурадан кеттим. 15-жылы мен депутат болуп шайландым. Депутат болуп турганда мен ачык оппозицияда болдум. Ошол кездеги Атамбаевдин бийлигине ачык оппозицияда болдум. Анткени ага көп себеп болгон. Биринчиден, 16-жылы конституцияны киргизишти. Мен ал конституцияга каршы болдум. Парламентте бир 10 чакты, 10 жетпеген эле адам каршы болгонбуз. Андан тышкары бийликтин көп кемчилигин сындап аттым ачык. Бул мисалы Текебаевди жоопко тартканда ал канча мыйзамсыз болуп атканын айтып атты. Керек болсо Садыр Жапаров анын 17-жылы тарапташтарына сокку болгондо парламентте бул деген бийлик тарабынан зөөкүрчүлүк деп бийликти сындап айткан мен болгом. Анда парламентте эч ким андай сөздөрдү айта алган эмес. Садыр Жапаровдун жакын адамдары дагы унчукпай эле отурушкан. Мен аларды түшүнөм. Анткени жагдай ошондой болчу. Саясат анда действительно ушундай коркунучтуу абал жаралганда, ошон үчүн эч кимсин күнөөлөбөйм. И өзүмдүн айтканымды дагы милдет кылбайм эч кимге. Ушуга окшогон бир жагдайлар пайда болгондо айтууга, анан суроолор көп пайда болгондо айтууга туура келип атат да. А болбосо мен аны айтайын деген деле оюм жок. Мен деле коркуп, мен деле унчукпай отурсам болмок. Мага деле жарашмак. Эмнеге дегенде, ошол бийликтин кемчиликтерин ачык айтып атканым үчүн 16-жылы мага саясий иш козголгон.
мыйзамдуу берген лицензияны мыйзамсыз берди деп иш козгошкон. 9 жылдан кийин мына быйыл, ошо 16-жылы козголгон иш мына быйыл толугу менен акталып, акыркы чечим быйыл чыкты. Анан ошондой жагдайда андан тышкары башка да иштерди козгогонго аракет кылышкан. Биллисгейт деп барыңар билип калдыңар, Биллисгейт деп. Ошондо дагы ошо Биллисгейтке күнөөлүү канчалаган бир миллиард жок, бир асмандан алган миллиардтарды бизге таңуулап, жок акчаны. Ушундай коррупциялык иштерге барышкан деп, анан биз аны билиз аркылуу тастыктап, эч кандай тиешеси жок экен. Ошону менен анысы түп оту менен жок болгон ошол күнөөлөрү. Кайра артка чейингенге аргасыз болгон ошондой бийлик. Ошол жагдайда, ошол саясий бир катуу тиреш болуп аткан кезде, анан 17-жылы агамдын үстүнөн иш козголуп атышат. То есть 14-жылы кыз каза болуп аткан болсо, 3 жылдан кийин агамдын үстүнө иш козголуп атышат. Өлтүрүү деп козгой алышкан жок. Анткени эч бир далил жок эле. Эч бир далил жок эле. Анан өлтүрүү деп айткандан, ошондой күнөөнү койгондон коркушту. А бирок воспрепятствование следствию деп иш козгоп коюшту. Тергөөгө тоскоолдук көргөзгөн депчи. Ал кандай тоскоолдук? Ошол бир саунада видеону өчүргөн дейт да. Ал Камила Душубаева деген, ал саунада эч качан болгон эмес. Эч качан болгон эмес. И менин агам дагы Камила Душубаева менен эч качан саунада болгон эмес. Аны бүгүн деле жана ЛТРдин сюжетинен көрдүңөр болуш керек. Андай факт эч качан болгон эмес. Булар кандай деген? Ошо режиссерлорчу. Кандай деп ойлоп, кандай ой менен козгошкон воспрепятствование. Раз өлтүрүү деп агама андай күнөөнү кое алышкан жок, бирок воспрепятствование десек, эл көрөт дагы. А эмнеге воспрепятствовать этет? Өлтүрдү да, значит. Ошон үчүн тоскоолдук кылды да. А өлтүрбөсө тоскоолдук кылмак беле деген суроо, деген ушундай ишеним пайда болот элдерде деп тек гана мени каралоо үчүн ушул иш козголгон 17-жылы. Бул иштин саясий экенин да бир далили бар. Срок давности 3 жыл. Ушу воспрепятствование боюнчачы. А бирок срок давности өткөндөн кийин 3 жылдан кийин 17-жылы козголуп атпайбы, 14-жылы кыз өлтүрүлүп атат, а 17-жылы 3 жыл өткөндөн кийин воспрепятствование деп козголуп атышат да. Жөн эле каралоо үчүн. Кээ бир адамдар айтат, эмнеге анда чыгып кетти депчи. Туугандар, өзүңүздөр деле ойлоп көрүңүздөрчү. Мына сени камайбыз деп атканда, ар түркүн жактан информация келип баштады, мына камаган атат депчи. Ошол кезде агам сыртка чыкты эле. Кирбегенге, кайра Кыргызстанга кирбегенге аргасыз болду да, ошончо кирбей калды. Анан кийин Америкага кеткенге туура келди. Воспрепятствование деп иш козгогондору менен мен дагы бир жолу сиздерге айткым келет да. Эч бир ошо воспрепятствование далил болгон эмес. Булар айтышат, ошо саунадагы видеону өчүрдү деп. Анан атайын иликтөө болду. Бүгүн шашып кетип Элнура Фергана эмес, аны мен кылгам деп айтып атат. Ал туптуура, ал бирок Фергананын атынан жасаган ал иликтөөнү. Иликтөөнү жасаган Элнура Алканова болгон. Эми мен бүгүн кыска эле баягы анонс жарыяладым, ушундай болот деп. Мындай кенен кесир ал жерде сөз болгон эмес. Азыр мына толугураак маалымат берип атам сиздерге. Ошол кезде Элнура Алканова изилдөө жазган. Ал изилдөөнү мен сурангам. Элнура Алканова үчүн негизи абдан баягы опурталдуу, бир жагынан коркунучтуу дагы болчу да. Анткени кийинирээк
ошол 17-жылы воспрепятствование деп козголуп атышат да, 17-эле жылы, ошол эле жылы көзүндө мен инимди атып кетип атышат да. Негизи эле жагдай коркунучтуу болчу. Ошондой коркунучтуу абалда, ошондой жагдайда Элнур Алканова ушул изилдөөсүн баштап бүтүргөн да, Фергана Рунун атынан. Анан ошол видеодо мен бүгүн атайын жарыяладым ал видеону дачы, ал видеонун үзүндүсү деп жаздым. Ошол видеодо толук версиясын да бердим. Ал жерде менин инимдин өлтүрүүсү жөнүндө дагы изилдөө кылган Элнур Алканова. Анан ошол изилдөөдө жана Алмаматов деген бир киши болгон да, ошол владелец сауны ошону менен өчүргөн деген күнөө коюлган да. Элнур Алканова барып сурап атат. Ошол Алмаматовдон сурап атат. Ушундай өчүр деп айтты беле сага Салянов дегенде, Алмаматов айтат, жок, бул обычная практика деп атат. Бул өчүрүлүп турат деп атат. Салянов мага видеону өчүр деп айткан эмес деп. То есть воспрепятствование деген жок бул жакта. А бүгүн эмне болуп атат? Бүгүн ЛТР сюжет жазаптыр дагы, ошол жерден айтып атат да, воспрепятствование болгон депчи. Кайра эле баягы эски пластинканы айтып атат да, баягы мурунку бийлик айткан нерсени улап, ошо воспрепятствование болгон деп айтып атасыңар. Эмнени негизинде ушинтип айтып атасыңар? Эгерде ошол жердеги эң негизги күбө ошол Алмаматов деген киши мага Салянов өчүр деп айткан эмес видеону деп айтып атат. Вот эмнени негизинде, кайсы далилдин негизинде өчүрдү деп айтып атасыңар да, мына бүгүн дагы. Эми ушунча жыл өттү. Ошол менин агама, ошол эле үй бүлөсүнө, туугандарга, мага жеке бул абдан чоң сокку болду да. Ачылды дегенде чоң жүктөн арылгандай болот экенсиң. Анан ушундай жагдайда кайра ошону бурмалап, маалыматты башкача берип, эмне андай ким ушуга кызыктар болуп атат, мен таң калып атам да. Качып кетти деп жазып кээде ушундай комментарийлерге айтат элем да, эгерде үстүңөрдөн ушундай жала жапса, жөн эле баягы статья эмес, мындай жеңил желпич өлтүрүү деген статья менен күнөөлөп атса силерди, мына камайбыз деп атса, ар түркүн айтып атпаймынбы, маалыматтар келип атты, мына камайт депчи, ошентип атса, анан качканга мажбур болот да. Аны билбейм да, ар бир адам эле түшүнө турган жагдай го дейм да. Ошентип андан бери мына ошол воспрепятствование деп козгоонун баштап, андан бери 8 жыл өттү. Ушул убакыттын ичинде тергебей атасыңар ишти, зөөкүр арабызда жүрөт. Силер бул ишти карабаган кезде да канча кызга кол салат деп айтып эле келаттым. Бирок мени эч ким уккан жок. Буга чейин эмне бул сөз айтылбады дейт. Мен канчалаган интервьюларымды карап көрсөңөр болот. Ошо жерде айтып атам мен ушул жылдары бүт эле айтып келдим. Зөөкүр арабызда жүрөт. Убагында бул кылмышты, бул өлтүрүүнү саясатташтырган үчүн издеген эмес. Калыбек Саляновдун эле мойнуна илип коюш керек болчу. Мени жаман көргөзүш керек болчу, каралаш керек болчу. Негизги максат ушул болчу. Өлтүргөн адамды издейм деген эч кимде андай максат жок болчу. Өлгөн ошо маркум кызды дагы бүгүн ошо ЛТР жаманатты кылып атат да. Мындай дейт. Калыбек Салянов ошол Камила Душибаева менен тыкыз байланышта болгон дейт. Эми жок дегенде ушу өлгөн кыздын ушу арбагынан кичине мындай тартынбайсыңарбы дейм да. Уялбайсыңарбы кичине. Кантип далилдедиңер ал тыкыз байланышта? Мен агама кеңеш бердим.
сотко бериңиз деп. Эми береби бербейби ал өзү чечет. Бирок сотко кайрылыш керек деген кеңешимди бердим. Анткени тыгыз байланышта деп менин агамды жаманатты кылып атып, анан биротоло кызды да жаманатты кылып атасыңар да, өлгөн кызды. Тагдырдын ушул оор сыноосун карагылачы. Ушунча жыл өтсө дагы кандай жагдай түзүлүп калды да. Садыр Жапаров Айсулу Мукашеванын өлүмүн жеке көзөмөлүнө алды. Аны менен бирге башка өлтүрүүлөр дагы ачылды. Аны менен кошо. Ушул 8 жыл бою киши өлтүргөн деген шек менен жашап жүргөн адамга, ошо үй бүлөсүнө кандай моралдык негизи жабыркаганда аларчы, моралдык жагына. Анан бүгүн кайра ошол уланып атканына мен абдан таң калып отурам. Айта турган нерсе, бул иш Америкада да каралган. Америкада буга чейин, андан кийин да андай болбосо керек, мен укпаптырмын. Бул иш саясий иш болгон, саясий өңүттө болгон деп чечим чыккан Америкада. Эми Американын сотун билесиңер, сатып албайсың. Алар жалаң чындыкка, адилеттүүлүккө таянып чыккан чечимдер. Ошондой чечим менин агам боюнча, Салянов Калыбек боюнча ушундай чечим чыккан Америкада. Эми сөзүмдүн аягында айта турган нерсе, Дайыр Орунбеков Камила Дүйшүбаеванын өлүмүн бүгүнкү берип аткан өңүттө, ЛТР берген өңүттө берген, бул атайлап каралоо. Бул ошол кездеги саясий заказдарды актоо. Эч бир саясат адамдын бир тамчы канына арзыбайт. Жалган жаланын арты жакшылык менен бүтпөйт. Кыргыздар бекеринен айтпайт экен да. Бата бергенде жалган жаладан сакта Кудайым деп айтат го. Адам өлтүрдү деген күнөө негизи адам көтөргүс күнөө экен. Кыздардын жакындарына терең көңүл айтам. Жаткан жери жайлуу болсун. Баарыңыздарга убактыңыздарды бөлүп, ушу маалыматты угуп койгонуңуздарга чоң ыраазычылык билдирем.